Саламатсыздарбы көрөрмандар, бүгүн биз Марал радиосунун Күн чабыт программасында ушул мындан 10 жыл мурун болгон июнь коогалаңынын 10 жылдыгына карата эскерүү атайын чыгарылышын чыгарып жатабыз. Мындан туура 10 жыл мурун 10-июнга караган түнү Ош шаарында улуттар аралык чыр башталып, анын масштабы Жалал Абад облусуна чейин жайылып, ок атышуу, тирешүү дээрлик 10 күнгө созулган. Бул кандуу окуя 442 адамдын өмүрүн алган. Башкы прокуратуранын маалыматына караганда, укук коргоо органдары тарабынан июнь окуясы боюнча жалпы 5646 кылмыш иши козголгон. Алардын 488 соттун чечими менен ар кандай жазаларга тартылган, ал эми 3900 кылмыш иши убактылуу токтотулган. Жогоруда айтылгандар бул статистикалык маалыматтар болду. Эми биз ошол окуянын чордонунда болуп, ошол окуянын алдын алууда жана анын жайылып кетишин чектөөдө ушундай өзүнүн чоң салымын кошкон саясатчы, экс-депутат Камчыбек Ташиев менен маек курмакчыбыз. Камчыбек мырза, саламатсызбы? Биздин эфирге кош келдиңиз. Рахмат. Ушул июнь окуясына быйыл мына 10 жылдын жүзү болуп отурат. Анан ушул бул каргаш албетте Кыргызстан тарыхында кара так болуп калды. Ошол андан жабыркагандардын жүрөгүндө да бул окуя мындай өчпөс так калтырды дегендей. Муну эскерүү да оор, бирок ушуну эскербесек да болбойт. Муну келечек биз бул окуядан сабак алыш керек. Анан ушул окуяны айтканда эле сиздин ысымыңыз кошо айтылып жүрөт. Окуяны чектөөдө анан ошол 2010 жылдагы 10 июндун таңы сиз үчүн кантип атты эле? Бул кабар кандай жетти эле сизге? Саламатсыздарбы, урматтуу радио угуучулар, телекөрүүчүлөр. Мен биринчиден ушул бүгүн 2010 жылы июнь каргаш алуу окуяларынын 10 жылдыгына байланыштуу ар бир кыргызстандыктан, айрыкча ошол июнь окуясына катышкан биздин түштүк жергесиндеги кыргызстандыктарыбыздан көңүл айтамын. Жана ошол жерде аза кайгыга кабылган үй бүлөлөргө көңүл айтып, кыргызстандыктарыбыздан кечирим сураймын. Себеби ушул окуяны болтурбай коюуга, ушул окуяны токтотуп калууга, ушул жердеги чоң кайгыны бир кармап калууга биздин күчүбүз, мүмкүнчүлүгүбүз жетпегендигинен мен кечирим сурайм. Анан сырткары эми бул июнь окуялары 2010 жылга июнь окуялары Кыргыз тарыхында эң чоң каратак менен калды. Эң чоң дегеним себеби Кыргыз мамлекетинин мамлекет болуп түзүлгөндөн беркиси улуу ата мекендик согуштан кийинки эң чоң жоготуу ушул 2010 жылкы июнь окуясы болду. Мындай чоң жоготуу, мындай чоң кайгы Кыргыз элинин башынан өтө элек болчу. Ошондуктан бул маселени биз өтө олуттуу карап, биздин тарыхчылар, биздин келечек муундар, азыркы муундар бул окуяны мындай окуп изилдеп билиш керек деп айтамын. Себеби бул бизге сабак болуш керек. Мамлекеттин ичиндеги тынчтык, улуттар арасында тынчтык бул өтө керек экендигин жана ар бир адамдын өмүрү кымбатка турушу керек экендигин биз түшүнүшүбүз керек. Себеби ошондон бери 10 жыл убакыт өттү. Андагы 10 жаштагы бала азыр 20га чыкты, бой жетти дегендей. Көпчүлүгү бул окуяны көрбөй калышты, билбей калышты. Билген адамдар азайып кетип атат. Бирок бул окуяга азырга чекти тарыхый өзүнүн баасын бериле элек. Эгерде бул тарыхый баа берилбесе, эгерде ушул окуяны биз өз ордуна кое албасак, анда ушул окуялардын кайра кайталанышына биз жол ачып коебуз. Ошондуктан биз ойлоймун, мамлекет бул маселе боюнча өтө олуттуу көз карашта болуш керек. Камчыбек мырза, сиз туура айттыңыз, албетте муну мындай жаш муун билиш керек. Анан ошол күндө сиз кабарды кантип алдыңыз эле? Эми ушул окуянын ичине кирсек. Эми ал күндөрдү азыр эстесем, мен үчүн өтө оор күндөр болгон. Себеби дегенде мен ошол күндөрдө эл арасында болуп, элдин арасында кайгыны, муңду, кыйынчылыкты өз көзүм менен көрүп, өз желкем менен, мойнум менен тартканмын. Мен ойлойт элем, эгерде ошондо биздин мамлекетибизде мамлекет болгондо, биздин мамлекетибизде ошондо бийлик ээлери болгондо, бул окуялар кайталанмак эмес. Себеби кыргыз эли, кыргыздар, өзбектер, бул биз бир тууган элбиз. Бир тууган мусулман элбиз.
бирок ушу эки бир тууган элди, эки жакын элди чабыштырып коюш ошол жерде, ошол маалдагы жоопкерчиликтүү адамдар болгон да. Ошолорго бүгүнкү күнгө чейин баа берилбей келет. Сиздер өзүңүздөр жакшы билесиздер, ошол окуялар болуп өткөндөн кийин мамлекеттик комиссия түзүлгөн. Мамлекеттик комиссиянын башында академик Эркебаев, азыркы омбудсмен Токон Мамытовдор турган. Ошол мамлекеттик комиссиянын чыгарган чечими бар. Ал комиссиянын топтогон материалдарын жогорку кеңеш карап, анан кийин чечим чыгарган. Ал жерде кабыл алынган токтомдун негизинде көптөгөн адамдардын жоопкерчилиги каралыш керек болгон. Бирок бүгүнкү күнгө чейин ошол адамдардын бирөөсү дагы жоопко тартылган жок. Алар кимдер? Алар ошол убактагы убактылуу өкмөттүн мүчөлөрү, мамлекетти башкарып турган адамдар, ошол убактагы жергиликтүү бийлик органдарынын жетекчилери, ошол убактагы жоопкерчиликтүү кызматтарда отурган адамдар. Бирок ошол мамлекеттик комиссиянын отчетуна карабастан бүгүнкү күнгө чейин бир да адам жоопко тартыла элек. Бул ушул биздин Кыргызстандын, кыргыз элинин трагедиясы мына ушунда. Ошондон мен айтар элем, ушул окуяга себепкер болгондорду биз биринчи күнөөгө тартышыбыз керек. Ал эми мына сиз айтып аткан бир нече миңдеген кылмыш иштери, кээ каралып, кээ каралбай турат деп атасыздар. Бирок алардын бардыгы баягы жасалган мындай жасалган кылмыштар да, жасалган кылмыштар. Буларчы баягы адамдардын бири-бирине кылган кыянатчылыктары болуп атат. Ал эми саясий кылмыш болгон. Жетекчиликтин, убактылуу өкмөттүн жетекчилигинин кылмыштары каралбай калып кетти. Биз муну тарыхка ачык айтып коюшубуз керек. Кийинки муундар билиш керек. Кайсы бир убактарда ошол адамдар жоопко тартылыш керек. Себеби июнь окуяларынын чыгышынын өзүнүн себептери бар. Негизги себеби июнь окуянын чыгыштарынын негизги себеби бул апрель 7 апрель окуяларынын уландысы болуп калды. Эгерде 7 апрелде биздин 90 азаматыбыз каза болбой, 90 азаматыбыз ошол каза болбогондо, эгерде ошондо чоң төңкөрүш болбогондо июнь окуясы болбойт эле. 90 азаматты каза кылып бийликке келген биздин убактылуу өкмөт ошол бийлигин сактап калыш үчүн, ошол бийлигин мындай бекемдеп калыш үчүн июнь окуяларын чыгарышты. Себеби ушуга чейин өзбек, кыргыз жакшынакай болуп жашап келгенбиз. Анан дагы айтып атышат, мына көптөгөн ошол убактылуу өкмөттүн мүчөлөрү айтып атат, жана башка ошолорду колдоочулар, анчамчылар айтып атат, бул жерге Бакиевдердин катышы бар деп. Мен ачык эле айтат элем, Бакиевдердин эч кандай катышы болгон эмес. Себеби ошол убакта Бакиевдер өздөрүнүн үй бүлөсүн сактап, өздөрүнү эптеп сактап калыштын амалында качып жүрүшкөн. Эч кимиси болгон эмес бул жерде. Ошол 10 июнь түнү Ош шаарында башталган. Ош шаарында башталып, ушун анан кийин 11-inde, 12-синде Жалал Абад облусуна таркаган. Жалал Абад облусуна таркап, ал жерде дагы бир 2 күндүк ушундай чоң зычуу болгон. Ушул жерден айта кетсеңиз, ушул сиз эми биз канча өкүнсөк дагы, канча айтсак дагы, бирок бул окуялар болду, бул өкүнүчтүү нерсе. Анан ушул окуянын кантип сиз чордонунда болуп калдыңыз, өзүңүзгө мындай кандайча тарыхый жоопкерчилик алып калдыңыз? Ошол убакта сездиңизби же интуиция менен эле иш? Бир нече жолу мен муну айттым, бирок дагы бир айтып коеюн. Мен бул окуянын болуп кетишин күткөн эмесмин. Себеби дегенде, ошол окуя болгон маалда мен Бишкекте болгом. Бишкекте болуп, эртеси мен уккандан кийин биз Садыр Жапаров экөөбүз, Садыр Жапаровдун ушул окуядагы эмгеги көп бааланбай келет да, айтылбай келет. Бирок Садыр Жапаров экөөбүз эртеси менен туруп алып, бул жерден бир нече бир 10 чакты бир машина менен чыгып кеттик. Бирок биздин чыкканыбызды уккан адамдар, себеби ошол маалда бизден байланышыбыз зор эле, азырда эле байланышыбыз зор. Жолдон адамдар кошулуп олтуруп, мен ачык айтайын, жолдон адамдар кошулуп олтуруп, мына
Кара Балтадан баштап ал жагы Токтогул, Кара Көл, Таш Көмүр, Шамалды Сай, Майлы Суу, Нокен, Базар Коргон, Жалал Абад, Өзгүн барды кошулуп отуруп. Биз Ош шаарына келгенде менин артымда миңдеген машиналар болгон. Миңдеген машиналар болгон. Себеби элдин кайгысын, элдин ошол жердеги оорчулугун биз сактап калууга милдеттүү болгонбуз. Биз ошондо келгенибизде Фуркат айылы аркылуу келгенбиз. Фуркат айылында бизди бир 5000дей адам күтүп алды. Ошол 5000дей адам шаарга кире албай турушкан. Себеби шаардын эки тарабынан баягы өзбек сепаратисттери аткылашып жолду эч кимди киргизбей, ошол жерде өтө көп адамдар каза болгон. Ошол Фуркат айылында көп адам каза болуп кеткен. Себеби мына ошол тууган уругун сактап калыш үчүн, студенттерди сактап калыш үчүн баягы Алайдан жана башка жактардан келген адамдарды Фуркаттан киргизбей атып турушкан да. Ошондо биз келип Фуркаттан өзүбүз киргенбиз. Мени менен кошо бир айтып атам, мен эми санын ал жерде эсептеш өтө кыйын болгон, бир 10.000дей адам кирген. Оштун ичине. Ошо Оштун ичине киргенбиз. Биз 10.000 адамды мен өзүм биринчи машина өзүм баштап киргенмин. Так. Ошондон кийин гана бул согуштун оту басылды. Себеби биз киргичекти Оштун ичинде сепаратисттер өздөрү ээлик кылышып, бийлик кылышып, бийликти да тоготпой, эч кандай солдатты, эч кандай милицияны тоготпостон өтө чоң зордук, зомбулуктарды кылышып, элди кыйнап турушкан. Ал эми бир сутка элди кыйнашкан. Ошондо биз кирип, анан кийин ошолорго каршылык көрсөтүп, аларды мындай жок кылганбыз да. Анан кийин, ошондон кийин гана бир суткадан кийин мамлекеттик бийлик органдары ойгонуп, милиция, аскер кызматкерлери өзүнүн тартиптерин орното баштаган. То есть муну айтканым себеби бул өтө чоң мындай саясий мындай тарыхый окуя болгон. Ошол маалда мени менен кошулуп барган эле бир нече балабыз каза болду. Жүздөгөн балдарыбыз жарадар болушту. То есть мен айтайын дегеним эми ушул окуяларга бүгүнкү күнгө чейин баа берилбейт. Себеби ошол маалда түзүлгөн убактылуу бийлик, убактылуу өкмөт буларга баа берүүгө мүмкүн эмес эле. Алар баа бере алмак эмес да. Азыркы күнгө чейин ушул убактылуу бийликтин бийлиги сакталып келатат. Ошондон баа берилбей келатат. Саясий дагы баа берилбей. Юридикалык да көптөгөн баалар берилбей келатат. Ошондуктан мен айтар элем, ушул маселе элдин жүрөгүндө кара так болуп сакталып калды да. Эми ушул сиз Ошту айттыңыз, эми Жалал Абад тууралуу айтып берсеңиз, Жалал Абадда кандай болду, ушундай кантип бастыңыздар? Ошто жүргөн маалыбызда, Ошто мен 1,5 сутка Ошто жүрдүм. Ошол маалда. Ошто жүргөн маалыбызда биз Ошту токтотуп, Ошту тынчыткандан кийин, мамлекеттик бийлик органдары иштей баштагандан кийин, Жалал Абадда ушундай ызы-чуу чыгып атат деген сөз чыкты. Анан кийин мен Жалал Абадка карай жөнөдүм. Жалал Абадда ошол жерде 5 суткадай Жалал Абадда болдум. Жалал Абадда дагы ошол сепаратисттер чогулушуп, мамлекеттик зданияларды, имараттарды өрттөшүп, элдердин үйлөрүн өрттөп, мына Жалал Абад ЖТРди өрттөшкөн, Жалал Абад телерадио компаниясын, таможня, облустук таможняны өрттөшкөн, жана көптөгөн адамдардын үйлөрүн өрттөп, баягы Сузак тараптан, жана башка тараптан баягы чогулуп алышып туруп. Анан кийин ошондо мамлекет башкара албай калган. Анан биз милдеттүү түрдө ушул ишти өзүбүздүн колубузга алганбыз. Колубузга алып, ал жерде эч кандай губернатор, аким, же мэр, же болбосо комендант эч кимиси жок болгон. Мен ошол жерде мына жүргөнүмдө бир гана адамды азыр айта аламын, мамлекеттик органдардын башчысынан ошол маалда Тайгараев айыл өкмөтүнүн, Жалал Абад шаарынын Тайгараев айыл өкмөтүнүн башчысы бар эле, Жеңиш деген бир жигит бар эле. Ошону гана көргөнмүн да. Башка бир мамлекеттик органдын жетекчисин, чиновниктерди көргөн эмесмин.
Бирок дагы белгилеп коюп айтыш керек, ошол маалда Жалал Абад облустук ички иштер бөлүмүнүн башкармасынын башчысы полковник Бакиров деген жигит бар эле. Ошол жигит кыймылдабай турган. Жана мына азыр жакында эле депутат болуп келди, бир Жоробаев Жаныбек деген бала. Ошондо ал УКМКнын облустук башчысы болуп турган. Жалал Абадта. Ошол эки жигит гана калган. Мен эсимде губернатор, мэр, жанакы комендант бардыгы ошол УУДдан чыгып, УУДнун короосунда губернатордун жибине чыгып, биз комендантты сакташыбыз керек. Комендантка азыр нападение болсо, комендант колго түшүп калбасын деп ушул сөздөрдү мен бетиме айтып туруп, ошол УУДнун короосунан чыгып кетишкен. 5-6 автоматчаны салып алышып. Ошол бойдон 2 күн келишкен жок шаарга. Жалал Абад шаарына. Ошондо 2 күн Жалал Абад шаары кароосуз, эч кандай бийликсиз калып кетти. Ошондо ушул жигиттер, башында мен айткан жигиттер, мына начальник УУД, начальник УКМК, ушул жигиттер менен кошо мен үчөөбүз ошо начальник УУДнун кабинетинде үчөөбүз совещание өткүзүп калдык да. Мен эсимде бар да. Үчөөбүз отуруп ошол жерден кантип шаарды сактайбыз, кантип мына сепаратисттерди кууп чыгабыз, кантип сепаратисттерден элди сактайбыз, кан төгүүнү кантип токтотобуз деген пландарды ошол жерде иштеп чыгып. Анан ошол жергиликтүү милиция органдары менен биргеликте, эл журт менен биргеликте аларды токтотконбуз. Эгерде аларды токтотпосок, бийликти керек болсо толук бойдон басып алып коюшмак сепаратисттер. Сепаратисттер басып алып коюшат. Себеби сепаратисттер өтө даярданышкан. Сепаратисттер менен кайсыл бир деңгээлде убактылуу өкмөт өзүнүн бийлигин чыңдап калыш үчүн сепараттык сүйлөшүүлөргө барышкан. Мына анан кийин ошондо алар бийликтен эч кандай буларга кысым болбогондон кийин, кайра колдоп тургандан кийин элге карай атака жасашкан да. Себеби ошол маалда ачык эле айтыш керек, апрель окуяларынан кийин убактылуу өкмөттүн бийлигин түштүктө жакшы тааныбай турушкан да эл. Ошол элди мажбурлап таанытабыз деп булар ушундай кылышкан да. Бирок эл ага баш бербестен сепаратисттер толук бойдон кууп чыгып, сепаратисттер талкалап өздөрүнүн жабыр тартканына карабастан ошо эки элдин ынтымагын кайрадан сактап калышты. Сепаратист болбогон, ошолорго катышпаган, курал көтөрбөгөн өзбек биздин туугандарыбыз биз менен эле ардашып жүрдү. Мисалы менин атамдын үйүндө ошол маалда менин ошо өзбек досторумдун үй бүлөлөрү мен атамдын үйүндө биз кармап отурганбыз. Мына Вахид деген бир досум бар эле, анын бала чакасын, апасын, аялын, бүт бардыгын мен атамдын үйүндө көчүрүп барып ошол кармап отурганбыз. Анан ошол жерде элдин арасында элге чыгып, эл менен сүйлөшүп, элди токтотуп, элге мындай бир кайсыл бир деңгээлде түшүндүрүү иштерин жүргүзүүгө эч ким болбой калган. Баары бийлигин таштап качып кетишкен. Мына азыр айтып атышат, кээ бир акылдуулар, кээ бирлер айтат, өткөндө бирөөнү угуп калдым, бир депутат, азыркы депутаттардын бирөөсү ошол маалда элдин арасында элди токтотуп жүргөн имиш. Эч ким болгон эмес. Мына мен ачык айта алам, мамлекеттик кызматкерлерден эч ким болгон эмес. Азыркы депутаттардын арасынан мен баса белгилеп кетемин, тарых үчүн баса белгилеп кетемин. Талант Мамытов болгон. Талант Мамытов азыркы депутаттардын арасынан болгон. Башка бир дагы депутат азыркылардын арасынан болгон эмес. Ал эми бир-эки окуяны эске сала кетейин ошол маалда. Мына Сузак чоң проблема болгон. Себеби Сузакта өзбек туугандар жашашкандыктан ал жерде ошол кыргыздар менен өзбектердин кагылышуу моменти туруп калган. Мүмкүнчүлүккө жараша, элге жараша ошону биз токтотконго аракет кылып аны токтотуп калдык. Андан сырткары мына Барпы тараптан киргенде, Барпы тараптан шаарга киргенде, Чөкөдө деген айылыбыз бар, ЖД вокзал бар. Ошол жерде дагы биздин өзбек туугандарыбыз көп жашайт. Ошол жерге барпылыктар топтолуп, Барпы тараптан бир 5000 адам топтолуп турганда мен элге барып айткам жаштарга. Барпылыктар, урматтуу эли журтум, мен силер үчүн баарын кылып келе жатам. Мындан ары да баарын кылам. Бирок азыр бир нерсе суранам. Ушуну койгула, токтоткула. Эгерде ушул жерде бир нерсе боло турган болсо, мен силерге капа боломун деп сурангам жаштардан. Жаштарга азыр дагы ошо рахматымды айтып коёмун. Ошондо жаштар, жаалданып турган жаштардын бардыгы угуп,
ошол барпы тараптан Жалал Абадка кирген жерде тарых үчүн айтып коюш керек, бир дагы үйдүн бир терезеси сынган эмес, же бир шифри сынган эмес. Себеби элди башкарса болот, элге айтса, түшүндүрсө болот. Анан баарын таштап коюп, качып чыгып кетип калса, элдин арасында да ар түрдүү адамдар бар да. Эл кагылышат. Ошентип элди кароосуз таштап коюп, ушундай чоң бир жаман нерсеге келдик да. Бийликти алышып, башкара алышпай, анан элди бири-бирине тукуруп коюп, өздөрү пысып жатып калды. Министр МВД, представитель ГКМБ, же бир жоопкерчиликтүү адамдар эч ким бара алган эмес. Бир адам барган эмес ошол жергечи. Ошондуктан мен айтайын, бийликке дагы жоопкерчиликтүү адамдар келиш керек. Бийликти алгандан кийин ошону башкара билиш керек. Ошону элге сиңире билиш керек. Сиз жогоруда ушул окуяларды айтып өттүңүз, анан эми андан бери 10 жыл өттү, мына бүгүн ушундай түз эфирде эскерип атабыз, бирок дагы деле ушул мындай сиздин жеке пикириңизде бул окуяларды мындай элдин арасында кандай эскерилиши керек? Негизи эле мындай эмнеси менен эскерилиш керек эми? Эми мындайда ал маалдагы 10 жыл мурдагы убакытта ким күнөөлүү, ким жасады ошону, ким токтотту, муну бардыгы элибиз билет. Эл билет. Азыр ошол түштүккө барып туруп, мына ошол окуяга катышпаган, кээ бир биздин мына түндүк тараптагы жарандарыбыз, же болбосо ушул убактылуу өкмөттү колдогон жарандарыбыз ар түрдүү сөздөр сүйлөй беришет. Бирок ошол түштүккө барып туруп, Ош, Жалал Абад жергелеринде элдерден сураса, элдин баары билет. Ким күнөөлүү, ким жоопкер, ким сактап калды, кимге рахмат, кимге наалат, элдин баары билет. Эл бүгүнкү күнгө чейин айтып жүрөт. Ошондуктан элден өткөн тараза жок деп коет. Ошол убактылуу өкмөттүн бирөөсү барып туруп азыр элдин арасында мына 10 жыл өткөндөн кийин дагы, 1 жыл 2 жыл эмес, 10 жылдан кийин дагы бүгүн барып туруп убактылуу өкмөттүн бирөөсү Ош, Жалал Абадка барып элдин алдына чыгып көрсүнчү, чыга алышпайт. Бүгүнкү күнгө чейин чыга алышпайт, себеби беттери чүркөө, эл алдында күнөөлүү булар. Мына ушул азыр улуттар аралык чыр, расизм тууралуу мындай бул эми өлкөдө ошол өнүкпөгөн өлкөлөрдө деп атабыз, же болбосо ушундай бийлик күчтүү эмес учурда ушундай окуя чыгып кетти деп атабыз. Бирок мына АКШда дагы жакында эле жанагы Флойд деген жигит, ошол афроамерикалык жигиттин полиция тарабынан өлтүрүлүшү, ошол кокустук болушу, мындай Америкада дагы, ошол өнүккөн Америкада дагы кайрадан эле ушул расизм темасын көтөрдү. Негизи ушундай бир эми албетте Кудай жүзүн ары кылсын, мындай окуялар эч убакта Кыргызстанда кайталанбасын дегендей, бирок дагы деле чыгып кетпейт деп эч ким кепилдик бере албайт да. Ушуну чыгып алдын алуу үчүн эмне иштерди кылыш керек? Эми негизинен бизде расизм деген бизде жок. Ачык айтыш керек. Биздин мамлекетте, биздин элде, биздин журтта расизм деген сөздү даже билишпейт. Бул эмне экенин билишпейт. Бирок улуттар аралык чыр ушундай темаларда. Бул эми бизде проблема бар, улуттар аралык чыр деген проблема бар. Улуттар аралык чырдын чыккан өзөгүн карасаңар, олар бир гана маалда чыгат. Бийлик элди башкара албай, бийликтен элдин ишеничи кеткенде гана чыгат. 90-жылдары бир чыкты эле, эсиңиздеби? 90-жылдары баягы эме болуп аткан, бийлик алмашып аткан маалда ошондо бир чыккан эле. Мына азыр 2010-жылы чыкты. Бийлик төңкөрүш болуп, эч ким башкара албай калганда. Бул деген эл өзү жашаса, эл өзү менен өзү ынтымак жашай берет. Азыр мына барыңыз, Ошко барыңыз, Жалал Абадка барыңыз, өзбек менен кыргыз ынтымак, сонун, бир тууган, алыш бериш, сонун жашайт. Бирок ушул баягы элди башкарам деген бийлик ээлеринин катачылыктары ушулардын ынтымактыгына зыян келтирет. Айтып атпаймынбы, ошол маалда 2010-жылы мен так белгилеп айтып койгум келет. Бийлик сактап калыш үчүн ушу чырды чыгарышты. Ошондо мына мамлекеттик бүт органдар, мамлекеттик средства массовой информациялар бардыгы буган ким күнөөлүү? Буган Бакиев күнөөлүү деп айтып атышты. Бакиев кайдан күнөөлүү болот? Эгерде Бакиев өзү жок болсо, тууган уругу жок болсо, башкасы жок болсо, Бакиев өзү качып жанын коргоп жүрсө, кайда күнөөлүү болот? Буган ачык айтыш керек, убактылуу өкмөттүн күнөөсү бар, күнөөсү зор, жана ошо күнөөлөрү үчүн жоопко тартылыш керек булар. Кайсылы бир убакта. Эгерде булар бул турмушта жоопко тартылбаса, булар акыретте жоопко все равно тартылат.
Себеби дегенде өзүңүз ойлоңуз. 500ге жакын адам, 500 адам каза болду. 10 миңге жакын адам жарадар болду. 100 миң деген адамдардын зыяны тийди. Үйлөрү күйүп жана башкалар болуп, тууган уруктары өтүп. 100 миң адамдарга зыяны тийди. Мына ушундай чоң окуяны биз унуткарып жиберебиз. Бул эстен чыгып кетет деп ойлойбуз да. Ошол эстен унутпайт. Бул эстен чыкпайт. Бул эстен чыкпаш керек. Бул эстен чыкпаш үчүн биз ошол күнөөкөрлөрдү жазалашыбыз керек. Бул сабак болуш керек. Жана ошондогу адамдардын эмгегин баалашыбыз керек. Канчалаган баатыр балдарыбыз өтүп кетти. Канчалаган элге күйүп, мен элим, жерим, кыргызымды сактап калам, кыргызымдын бүтүндүгүн сактап калам деген канча балдарыбыз өтүп кетти. Мен ошолорду азыр эстегенде көзүмө жаш келет. Ошондуктан биз бул окуяны мындай баасыз калтырбашыбыз керек да. Ар бирибиз баа алганга милдеттүүбүз. Анан ушул негизи үчүнчү күчтөргө шылтап коюлат. Көп эле учурда, айрыкча ушул биздин мамлекетте ушундай окуяларда үчүнчү күчтөр деп анан азырда барбы ошондой үчүнчү күчтөр? Үчүнчү күчтөр деп ошол маалда айтылган да. Ошол маалда айткан мына үчүнчү күчтөр Ош окуясын чыгарды деп. Ким ошол үчүнчү күчтөр? Бийлигиң бар, аныктабайсыңбы? Аныктабайсыңбы ким ошол үчүнчү күчтөр? Мисалы мен ошону мына ачык эле айтып коеюн. Ошол маалда мына бизде ГКМБдын башчысы Дүшөбаев болуп турган, Кеңешбек Дүшөбаев. Кеңешбек Дүшөбаев байма-бай чыгып алып интервью берип, Бишкектен чыга албай, Бишкекте бир жерде отуруп алып туруп, куйругун кысып интервью берип туруп, ошол жерде айтып атты. Ой, үчүнчү күчтөр чыкты, мына бир партиянын жетекчиси ошол элди тукуруп, элди чабыштырып атат деп мен жөнүндө канча сөздөрдү айтты. Мен жөнүндө даже группаларды жөнөткөн, кармап келиш боюнча. Бирок ошондо бирөөсү барып элди токтотуп кала алган жок да. Эки адамды, бир адам токтотуп кала алган жок да. Наоборот, ошо элди токтотуп, эл үчүн чуркап жүргөн балдарды булар көпчүлүгүн бейкүнөө балдарды камап жиберишти. Бейкүнөө балдарды уртокмокко алышты. Мына бийликтин жүзү. Анан кийин ушундай болуп туруп ызы-чуу болуп аткан маалда, июнь айында мына азыркы эч нерсеге жарабаган конституцияны кабыл алышты. Биз ар бир нерсе убакыт өткөн сайын баа берилет да. 10 жыл убакыт өттү. 10 жыл убакыт өттү. Бүгүнкү ошол маалдагы убактылуу бийликтин келишине 90 балабыз каза болду Бишкекте. Мамлекеттик түзүлүш бузулду. Түштүктө 500 балабыз каза болду. 100 миң деген адамдарыбыз жабыр тартты. Эмне өзгөрдү? Мына, эмне өзгөрдү? 10 жыл убакыт өттү. 2010, мына 2020. Элибиз жакшы жашап кеттиби? Элдерге боштондук жакшы болуп калдыбы? Элдин жашоо турмушу оңолдубу? Биз дейт, паланча түкүнчөлөрдүн баягы мыкчымынан, азоосунан куткардык деп атат. Кимди куткарды? Өздөрүн куткарышты. Өздөрүн куткарышып, өздөрү 10 жыл жашап, мына азыр бири-бирин камап, бириси президент болду, экинчиси президент болду, анысын камады, мунусун кууду. Мына 10 жылдагы булардын кылган эмгектери, элге кылган эмгектери. Эл ушуга баа бериш керек. Эл баа бериш керек. Бул нерсе эч качан эстен чыкпайт. Чыкпаш дагы керек. Ошондуктан мен айтаар элем, биз бул окуялардан сабак алышыбыз керек. Бул окуялар эч качан кайталанбаш керек. Бийлик үчүн деп туруп, бир адамдын канын төгүш, бир адамдын толук канын эмес, бир адамдын чекесинен бир кан чыгарыш, бул адилетсиздик экенин биз түшүнүшүбүз керек. Элибиз да түшүнүш керек. Мындан ары мындай окуяга барбаш үчүн биз бийлик үчүн деп туруп, же болбосо бир адамдын камчысын чабабыз деп туруп, же бир нече топтун камчысын чабабыз деп туруп, чоң бир кайгыга жолугуп калбашыбыз керек. Ушул бизге бир сабак болуш керек. Ошондуктан биз муну кийинки муундарга калтырыш керек. Кийинки муундар эстеп билиш керек мунун баардыгын. Ушул жерден суроо, мисалы, сиз айтып атпайсызбы, кийинки муун билиш керек деп, анан сиз өзүңүз күбө болдуңуз, ошол окуянын чордонунда жүрдүңүз, анан ушуну эскерген бир китеп же кандайдыр бир эмгек калтырууну ойлоп жатасызбы? Мен муну эскерүү боюнча китеп жазып койдум. Ар бир окуялар боюнча китеп жаздым, даярдадым, бирок ачык айтканда коомчулукка жарыялоодон коркуп турам да. Эмне үчүн? Коркуп турам. Себеби мен болгондой жазгам. Мен көркөм адабият же болбосо мындай бир чыгармачылык чоң мындай билимим жок.
мен чыгармачылык билимим жок. Ошондуктан мен болгонун болгондой жазгам. Бая көркөмдөп, сыйпалап, анан бул жагын, бир жагын, бир жагын андай кылып, өйдө ылдый кылбастан көргөнүмдү көргөндөй, болгонун болгондой, сезимимди сезимдей китепке калтыргам. Бирок бул китеп кайсылы бир убакта жарыяланат. Мүмкүн бул китеп менден кийин жарыяланат. Себеби дегенде бул коомубузга сабак болуп калыш керек да. Мен бир эле окуяны айтып берейин. Ош шаарына келгенде, Ош шаарынын баягы азыркы эски автовокзалында бир 500дей адам турат, талпа. Өтө адам көп. Эмне болуп атат деп ошол жерге мен жетип бардым. Ошол жерге жетип барсам, ортосунда 3 аял турат. Бир аял колунда кызы менен, 5 жашар кызы менен. Татар аял экен. Бир аял өзбек аял экен, колунда бир 2-3 айлык баласы менен. Анан кийин ушул эми ар түрдүү адамдар бар да. Жакшы жаман сөздөр айтылып атат, өйдөлдүй болуп атат. Мен ушуларды сактап калыш үчүн барып баягы кызды кучактап алып чыгайын десем, кыз мени карабайт, апасынын мойнун кучактап ыйлайт да, мама меня забирает депчи. Анан кийин мамасынын ошо кулагына мен айтып атам да. Вы скажите своей дочке, пусть за моей шею держится. Я ее спасу депчи. Я ее спасу. Пусть держится деп айтып атам. Десем, кызына кыйкырып атат. Доченька, держи за дяденьку. Дяденьку держись деп. Баягы кыз ушундай акылдуу кыз экен, мени кучактап, мойнумен кучактайт. Мен аны көтөрүп алып атсам, ал жагынан бутунан тартылышат, бул жагынан бутунан тартылышат, ар түрдүү адамдар. Ошондо мен өзүмө сыйлык алган жанымда пистолетим бар эле. Пистолетимди алып асманга 2 жолу атып, атканымда ал элдер качып калды. Айттым, эгерде ким жакындаса, пешенеңерге атам дедим. Эгерде ушул кызга, ушул аялга бирөө жакындаса, пешенеңерге атам деп туруп пистолетимди такап жүрүп, жанымда мен 4-5 балам бар эле. Ошолор болуп жүр, баягы кыз менен келинди, баягы 2 аялды. Алып чыгып кеттим талпадан. Алып чыгып кетип, ошол автовокзалдын жанында эле бир жалгыз 3-4 этаж үй бар. Ошонун биринчи подъездине алып барып, биринчи квартирасына алып кирип тапшырганмын. Ушуну сактап калыңыздар депчи. Сактап калыңыздар деп. То есть булдай окуялар көп болду. Бул биз улутуна карабастан, бул татар экен, бул кыргыз экен, бул өзбек экен дебестен, ушуларды кайгы капага түшкөн, бир чоң бир нерсеге түшүп калган адамдар сактаганга аракет кылып чуркап жүрдүк да. Мына ушундай окуялар боюнча жазылган менин китебим бар. Ушунун баарын жаздыңыз китепте? Ушунун баарын жаздым. Ошол татарка аялды жаздым, ошол кызды жаздым. Ошол кыз 5 жашта болуш керек эле. Мына ошол кыз азыр 15ке чыкты. 15ке чыкты ошол кыз. Ошол маалда көптөгөн жаман адамдардын сөзүн уккам менчи. Сиз ушинтип буларды сактап калып атасыз. Ал эми булар болсо бизди мына 2 күндөн бери баарыбыз өлтүрүп союп атат, жок кылып атат. Мен ошондо айткам, өлтүрүп сойгонго өлтүрүп союп жооп бербеш керек. Бизге жамандык кылганга жакшылык кылып жооп берейли деп туруп ошол кызды көтөрүп чыгып кеткеним бүгүнгүдөй көз алдымда. Ошолорду эстесем, жүрөгүмө кан айланат. Ошондуктан мен ал китебим жазылуу, даяр, бирок чыгаргым келбейт азырынчачы. Азырынча убактысы жете, уруксаты чыга элек деп. Анан ошол эфирибиз дагы аяктап баратат экен. Анан акыркы суроо болсун, ошол эгерде сизге Кыргызстандагы ушул улуттар аралык ынтымакты бекемдөө ролу берилсе, сиз кандай иштерди жасамаксыз? Бул иштер уже бир эле күндүк же болбосо бир мероприятие эмес да. Бул ар дайым жасалган, ар дайым биздин мамлекетибиз көп улуттан турган мамлекет. Биз ар бир улуттун сыйлап, ар бир улуттун мыйзамдуу укугуна жооп беришибиз керек да. Ар бир улуттун, бир эле өзбектер эмес, бир эле орустар эмес, бир эле татарлар эмес, бардык улуттар бизде ынтымактуу жашаганга ар бир күнүбүздү арнашыбыз керек. Бул кайсыл бир мероприятияны жасап коюп эле биз достуктабыз деген эмес. Ошондуктан мен ойлоймун, бул маселени биз ар дайым контролдо алып жүрөбүз. Себеби мен өзүм ошол көп улуттуу элдин арасында чоңойгонмун. Өзбек калкынын арасында чоңойгон. Жана ал өзбек калкы бүгүнкү күндө биздин бир туугандарыбыз, биздин диндештерибиз. Биз алар үчүн кам көрүшүбүз керек. Биз алар үчүн, биз титулдук нация болгондон кийин алар үчүн биз жоопкер болушубуз керек. Жоопкер болушубуз керек.
Биздин Кыргызстанда жашаган кыргыздардан башка ар бир улутка биз кыргыздар жоопкер болууга милдеттүүбүз. Ошондо гана биздин мамлекетибиз өсөт. Анан кийин башка улуттарды басмырлап, башка улуттарга кандайдыр бир мыйзам чегинде тыюу салган бул туура эмес. Биз сөзсүз түрдө тең укуктуу болуп туруп, тең өскөнгө аракет кылышыбыз керек. Мына ошондо гана мамлекетибиз өсөт. Мамлекетти сактап калып, бүтүндүгүн, тынчтыгын, келечегин сактап калуу өзүбүздүн гана колубузда. Өзүбүздүн колубузда. Бирок баягы бийликке умтулуп, бийликке жетип, байлыкка жеткен адамдар көптөгөн адамдарды башка жолго салып жиберет экен да. Ошондон сак болушубуз керек. Провокация калтырбайбы? Провокациялардан сак болушубуз керек. Жанагыдай мына ошол маалда ачык эле айтыш керек, Кадыржан Батыров деген сепаратор чыккан. Так? Ошол башында алып туруп, ал эң бай адамдардын бири болгон, өзүнүн байлыгын, акчасын, өзүнүн элге болгон таасирин туура эмес жака буруп алып, мына ошонун кайгысы өзүнө эле эмес, өзүнүн үй бүлөсүнө эле эмес, бүткүл Кыргызстандагы адамдарга тийди да. Ошондуктан тапкан байлыгыңды дагы, бийлигиңди дагы туура жумшаганга аракет кылыш керек да. Камчыбек мырза, ушул убактыңызды бөлүп биздин эфирге келип маек куруп бергениңиз үчүн сизге чоң рахмат. Кадырман угармандар, сиздер ушул Марал радиосунун Күн чабыт программасынын атайын чыгарылышын тыңдадыңыздар. Биз бүгүн ушул июнь кок алаңынын 10 жылдыгын эскерип, биздин студияда саясатчы, экс депутат Камчыбек Ташиев болду.